Аманеке биздин бейиштин рахат аталган салатыбыз даяр болуп калды. Келем буга калды. Бизге бал керек. Бал керек. Балды өзүң каалагандай кылып кош, аралаштырыш керек анабызды. Мынакей кашык дап даяр. Балды коштук. Кой. Жакшылап. Мен бул нерселерди алып турайын бул жерден. Ишенип коюңуздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, аябай кандай даамдуу, аябай кандай таттуу салаттардын бири болот деп ишендире атайын. Шек жок, сонун болот деген. Мынакей, бул да даяр болуп калды. Аягында аппетит ачып атат. Тарелканы алып келейин, урмат. Ооба. Көрүнүшү эле өзүнүн даамынан кабар берип турса керек. Кандай болорун, Ооба. Келем. Өзүң жасадың, өзүң сал. Анан кийин биз жеп, даамсызып, сенин ашканада кандай аш болчу экениңе телекөрүүчүлөр менен бирге баа берели, Мынакей, салынды. Салат даяр. Салатыбыз даяр болду. Анда кел, мен сага керектелчү нерселерди берейин. Сен калган нерселерди даярдай бер. Булар бизге эми кереги жок. Алып коеюн. Бизде эми акыркы процесстин акыркы этабына келдик. Бул кооздоо, декоративдик жумуштарды жасоо. Бул үчүн албетте тамактардын баардыгы мындай даяр. кооз тарелкалар талап кылынат. Кантип жасайсың? Мен сага жардам иретинде буларды даярдап койдум. Окей. Бизде алгач биздин жашылдандыруу бөлүкчөсү менен алынган тарелкаларыбызды гүлдөп алалы. ооба, кооздоп алалы. Айландырып кооздош керек буну? Жок, бир чекесинен. Бир чекесинен, Ооба, бир чекесинен. Мынакей көрүп алыңыздар. Демек, бир чекесине гана кооздогон, бул кооз көрүнөт экен. Мынакей кыпкызыл болгон роза гүлүн урмат койду, өзүнүкүнө да. Бул кадимки эле биздин помидор. Помидордун сыртын арчып жасалган нерсе. Эми буну кантип салабыз азыр? Буну да азыр көрсөтүп бермекчи болмак. Даярдалган күрүчтү бул дагы бизге дасторкондун көркүн бериш үчүн алгач чыныга салыш керек. Чыныга салып, бул өзүнчө бизге мындай форма эстетикалык жактан кооздукту берип турат, демек. Келген коноктордун табит кошуп, табитин ачат экен. Табитин ачып. Мынакей колуңуздарга пияланы алып, жакшынакай кылып үстүн басып, анан кийин азыр кантип коет, аны урмат көрсөтүп бермекчи. Назар салып жакшылап карап алыңыздар. Анткени үйдө мына ушул тамакты жасап жесеңиз, кандай сонун. Ооба. Бул биздин биринчи чыны. Акырын. Бысмылда. Бысмылда деп акырын мындай өз көлөмүндө мындай кылып. Мынакей, мындай менин колумда тургандай сонун формада түшүп калды. Кыргыздын бул дагы бир улуттук аяктардын идиштеринин бирине кирген. Биздин чынынын формасын берүү. Бул бизге дагы өзгөчө кубаныч тартуулайт. Үстүнөн карасаң боз үйгө деле окшоп кетет экен өзү чынына караганда. Жакшылап көрүп алыңыздар. Эгерде формасын башкача кылгыңыз келсе, мүмкүн сизде дагы 3 бурчтуу же кандайдыр бир формалар болгон болсо, ошонун үстүнө эле мындай сууга жакшылап кайнатылып бышылган күрүчтү салып туруп, анын үстүнөн басып, ар кандай форма жасап алсаңыз, албетте бул сиздин дасторконуңуздун көркүн сөзсүз түрдө ачат. Ошол дасторкон ээсинин фантазиясына жараша. Жараша дагы ар кандай өзгөрүшү мүмкүн. Бул биздин экинчи Мынакей. Мунусу дагы абдан кооз болду. Келем, булар кереги жок. Мен буларды алып турайын. Эми биздин эң негизги фрикасе суюктугун бул биздин табактарга коюшубуз керек. Кандай гана аппетиттүү, көрүнүшү. Ачып турат. Келем. Жытын айтсаң жытын. Уну канчалык көлөмдө салыш керек? Баарын даярдап ал, мен бул жерге калган нерселерди дайындап турайын. Албетте, адамдын табитин ачыш үчүн ар бир колдонулган нерсе аябагандай кооз болуш керек. Кел, урматтуу көздөр, бүгүнкү ашканабызды аябагандай кооздоп алалы деп коюп туруп, үстүнө жасалган бейиштин рахаты салатын коебуз. Ооба. Биздин кош келиңиздер көрсөтүүсүндөгү эң даамдуу тамактардын бирине ат салышыңарына күмөн жок. Күмөн жок, Албетте. Бул сен астына коюп ал, мынакей, мында кооздоп коелу. Мен өзүмдүкүнө коеюн. Эми азыр урматтуу көз, мына ушул жасалган тамакты
Мынакей сокту унутуп калган турбаймын бак. Соктон куяйын көбүрөөк. Анткени сок адамга тонус берип, бул жеп атканда тамактын өтүшүнө жардам берет. Келем урматтуу өзүң жасаган тамактан оолус дейли. Кандай болду экен? Ысмылда деп. Ысмылда. Баары ойдогудай, баары соп-сонун. Чын айтканда, бул нерсени жасаш деле кыйын. Ар дайым ашканада жүрбөгөн адамга туурабы? Ошол негизи жүрөктөн жасалган нерсе сөзсүз түрдө жүрөккө барып жетет деп коет. Бирок урмат бүгүн аябагандай аракет кылып, ойдогудай тамак жасаптыр. Демек, үйгө барганда Неляны ашканадан акырын чыгарып отургузуп коюп, эс ал деп. Неляга фрикасе жасап бересиң деген ишеничим чоң. Келем урмат, ушунча биздин телекөрүүчүлөргө кечке бүгүн жакшы бир тамактын түрүн үйрөттүң. Кудай буюрса биздин телекөрүүчүлөр мына ушунун баарын жаттап калды болуш керек. Эми ушул көрүүчүлөргө жакшы калуу тилек айт, болгондо дагы түрк тилин, анткени баарыбыз билебиз, сен түрк тилинде эркин сүйлөйсүң. Жарайт. Сиздердин уруксатыңыздар менен бүтүн сейретчилерге ийгилик, башары, саалык тилейм. Биздин сундугубуз эмек, хепиңизге афиет болсун. Чоң рахмат. Анда убакыт зымырап учкан куш учуп кетиптир. Мынакей урматтуу достор, мына ушинтип бизге бөлүнгөн убакыт дагы аягына келип жетти. Ал эми биз сүйүктүү көрүүчүлөр менен Кудай буюрса кийинки жумада ТРТ Алас телеканалында жакшы бир даамдын түрү менен же дагы бир башкача салаттын түрү менен мына ушул жерден жолугушабыз. Аман туруңуздар. Бар болуңуздар.